Мен 1981-жылы 15-ноябрда төрөлгөм. Ош облус Кара Суу району Папан деген айылда. Негизи 7-класска чейин окугам, 7ден баштап 10-класска чейин билимим жок, окуган эмес мектепте. Соодага чыккам. Ошто жанагы пау деген жвачкалер бар, ошону сатып, анан кийин юпилерди сатып, сок кылып аралаштырып. Ошентип 10-класстан кийин 10-11де ошол Папанда бүттүм. Эч бир жерде окуган эмесмин. Ошол соода менен. Анан 7 балам бар, 3 кыз, 4 уул. Кудайга шүгүр келинчегим бар. Ата-энем бар, 9 бир тууганбыз. Ошол жеке жашоом ушундай, Кудайга шүгүр. Сиз кийимди көбүнчө кайсы дүкөндөрдөн аласыз, каяктан кийинесиз? Кийимди любой жерден ала берем. Магазинден алам, Дордойдон алам, Орто Сай базардан алам. Негизи официально мына кийим кылам деп базарга түшпөйм. Бирок бир жака баратканда мына кийим эскирип же неметип калса, кирип магазинден же болбосо базардан сразу алып кийип кете берем. Тамакты кайсыл жерлерден жейсиз? Бизнес, ланч, атайын бир ресторандарда тамактанасызбы? Жакшы тамак болсо любой жерде отуруп жей берем. Бар эле бир тамак. Просто аны ошол тамакты бир аз жанына шам коюп, эметип койгон үчүн баягындай бизнес ланч болуп калат да. Анан мен кыргыз тамактары көбүнчө жагат. Самсы жакшы көрөм, пловду жакшы көрөм. Көбүнчө мына жаныбызда магазин менен столовойлардан тамак ичем. Бизнес жашооңуздагы эң оор учурлар кайсылар болду? Ушул күнгө чейин, ушул деңгээлге чейин банкрот болдуңуз беле? Канча жолу банкрот болдуңуз? Деги эле ошол өтмүшүңүздөгү банкроттор жөнүндө айтып берсеңиз. Күнүнө кирип турасың банкроткочу, күндө. Бирок мындай чоң банкроттор болгон, конечно, бул банкротсуз ийгилик болбойт. Себеби бир ташты деле айтат го, алдыга алыс ыргытыш үчүн жок дегенде колду арткага мынтип туруп анан ыргытсаң таш алыска түшөт да. Анан алдыдан мындай ыргытсаң мерге түшөт го. Ошол сыяктуу эле бир банкрот болуп артка кетесиң дагы, анан кеткенде катуу кетесиң да, ошондой. Ар бир эки нерсе жанаша жүрөт экен да, негизи ак, кара, банкрот, анан ийгилик деген экөө мындай жанаша эле жүрөт. Канча жолу банкрот болдуңуз же кандай банкрот болду? Эң ирилерин. Чоң банкроттон убагында ошо үйүмдү сатып, үйүмдүн оборот кылганда үйүмдүн акчасын жок болуп калган, ошол чоң банкрот болгон. Азыр көбүнчө жаштар өмүрү угуп билбеген бир тармактарга бизнес баштайм деп кирип алып атат да. Анан ошонун артынан банкрот болуп карызга батып атат. Ошол бойдон үмүт өчүп калат балдардын, жаштардын. Жаңы бизнес баштайм дегендерге сиз кандай кеңеш бересиз? Эмне кылыш керек алар? 10% адам өз идеясы менен, өзүнүн пикири менен байыган болсо, 90% байлардын ичинен 90% бирөөнү ээрчип байыгандар да. Адам мисалы үчүн өзүң бирденкени ойлоп таба албасаң, анда байларды ээрчиш керек да. Ким көйнөк тигип сатып байып атабы, же үй куруп сатып байып атабы, же темир алып салып сатып байып атабы, же кандай тармак менен байып атса, ошону ээрчисе эле сөзсүз ийгиликке жетет да. Бул дагы баягы омарт келип турат экен да, бир туруп стройкага, бир туруп соодага, бир туруп кийимге, бир туруп Дордойго, бир туруп Россияга эмне кылып атса, ошону эле турасак. Ийгилик деген эмне ал сиздин оюңузча? Бейишке күрүү дейм ийгиликтин эң чоң эмеси. Бир нерсени максат кылсаң, ошол нерсеге жетсең, ошол ийгилик да. Мисалы үчүн акчаны максат кылдың, акчага жеттиң, бул ийгилик. Машинени максат кылдың, машинеге жеттиң, ийгилик. Мисалы үчүн бир илимди максат кылдың, мисалы үчүн бир китеп окуп, же болбосо англис тилин үйрөнөм деп, англис тилин окуп үйрөндүң, ага жетиштиң, бул дагы чоң ийгилик. Ушундай ийгиликтер толтура, ар бир нерсеге жетишүү бул өзүнчө бир чоң ийгилик го дейм.